Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 27 июль 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Дордой базары тараптагы Артиле 2 конушунда жүрөм. Туғандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Элбесова жана Арычная көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үйүбүз ушул Арычная көчөсү менен батышты карай бир аз басып барганда Бектур деген магазин бар туғандар. Ошонун жанында көчө менен түштүк карай басып барганда Раяна магазин көрөсүздөр. Ошонун жанында Ак Тилек конушу, Ак Тилек 2 конушу 6-көчө 20 үйдө ушул даректе жайгашкан. Анан бул Советский көчөсү менен, эски аты Советский, азыркы аты Элбесова көчөсү менен туғандар көптөгөн маршруткалар Дордой базары, Дордой 2, Ак Бата, өйдө тарапка карай Орто Сай, Сум, Гойн, Аламидин жана башка көптөгөн Ош базарга ушул жерден көптөгөн маршруткалар өтөт туғандар. Анан Дордой базарына деле сатылуучу үйүбүз жакын калды. Бир аз эле түндүктү карай басып барсаңыздар, Дордойго жете аласыздар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым туғандар. Лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Келүү жолун түшүндүргөнчө туғандар, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Түндүк чек бул жерге чейин, Пескалов күткөн жерге чейин, анан түштүк чек бул багыттын ары жагына чейин болуп калат. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Мына ушундай суу, свет бар тугандар. Свет бар. Канализация бар экен. Бир гана газ келе элек. Канализация центральный. Бул коросунун көрүнүшү, жерин аянты 5 соток, документтер боюнча тех паспорт бар экен тугандар. Бул жакта узун турасы 11-14 болгон үйүбүз. Жарымы кирпич менен бүтүрүлгөн, жарымы топурак кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тараптан утеплять этилиптир жана тышкы тараптан декор чачылган тугандар. Декоративный штукатурка болгон. Мына ушундай көрүнүштө. Мектептер боюнча айтсак, жөө барып келген аралыкта мектеп бар тугандар. Садиктер деле бар экен жана Дордойго деле жакын жерде жайгашкан. Дордойдо иштеген туугандарыбыз болсо, бул үй сиздер үчүн деп айтмакмын. Дордойго жакын болуп калат жана видеонун башында айткандай эле. Эми үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин. Андан соң коросуна чыгып, анан бул жакта чек араларын көргөзүп, алган маалыматтарын берем. Бул мынакей үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Мына ушундай эшик орнотулган тугандар. Так, киргенде эле бул жакта кухня жайгашкан тугандар. Потолок гипсокартон. Көрүп турганыңыздардай кухня мебелдер орнотулган. Алар калат экен. Ички тараптан суу чыгып, раковина орнотулуптур тугандар. Түштүк тараптан терезе орнотулган. Үйдө отопление бар, көмүр менен иштейт, котел. Дуалдары бул жагы венецианка экен. Бул венецианкаларды тугандар сиздер кийин жуусаңыздар деле болот. Щоткал менен кичине кирлеп калса эгер. Анан бул жакта мынакей отоплениянын котелу жайгашкан, ал көмүр менен иштейт. Ошол жерден сол тарапка кирсек, бул жакта санузел жайгашкан тугандар. Суу сарестон менен жылойт, дуалдары кафель, пол деле кафель экен. Түштүк тараптан форточка орнотулган, жана ошол жерден сол тарапка кирсек, унитаз да ушул жакка орнотулуптур. Өзүнчө кичинекей бөлмөгө. Андан ары кайра эле кухняга чыгып, түз өтсөк, бул жакта бир бөлмө, же холл дейбизби? Потолок, натяжной потолок, дуалдары. Обой экен. Обой. Анан ушул жерден сол тарапка кирсек, дагы бир бөлмө жайгашкан. Мынакей. Бул жактын потологу гипсокартон, дуалдар обой. Батыш тараптан пластик терезе орнотулду. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар жана бул бөлмөнүн полу ламинат экен. Анан түз өтсөк, бул жакта мындай зал бар экен. Потолок гипсокартон, дуалдар обой. Батыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган. Пол жыгачтан болгон пол тугандар. Андан ары кайра эле холго чыгып, сол тарапка кайрылсак бир бөлмө. Ал деле зал десек деле болот экен, мындай чоң бөлмө экен тугандар. Потолок натяжной потолок, түштүк тараптан чоң терезе орнотулган, пол ламинат. Анан ушул эле бөлмөдөн түз өтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул бөлмөнүн деле түштүк тарабынан терезе орнотулуптур. Потолок натяжной потолок, бир гана дуалдарга
обой гана чаптоо керек экен, калган ишин баары бүткөн. Мынакей эшиги деле даяр экен туугандар, бир гана обой чаптоо керек. Бөлмөлөрдүн ички тараптарын баарын сиздерге көргөзүп бүттүм окшойт. Эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен Карелийдин короосундамын туугандар. Эми биринчи алып тараптан көрсөң, бул жакта мындай дарак, анан вишня багы, слива багы бар экен. Кошуналар менен болгон чек ара песка блок менен тосулуп тур тегеренте. Анан батыш тарапта кошуна менен болгон аралыкта 1,5 метрдей аралык бар экен экөөсүнүн ортосунда. Бул үйүздүн түштүк тараптан көрүнүшү. Түштүк тараптан көрүнүшү. Алды тарабында деле мондай кенен жер бар дагы бир. Кайдыр бир помещениялар курсаңыз, кенен жеткидей жер бар экен. Анан бул үйүздүн чыгыш тарабы. Алдыдан деле кенен 2 машина баткандай жер бар, стяжка болгон. Бул үйүздүн чыгыш тарабы. Анан түндүк тараптагы кошуна менен болгон чек арада 3,5-4 метрдей аралык бар экен. Мынакей. Эми бул үйүздүн айтылбаган баасы эле калды окшойт туугандар. Бул үйүздүн баасына $45,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Үйүнүн узун турасы 11,14. Техпаспорт бар. Мектепке жөө барсаңыздар болот. Дордой базарына жакын жерде жайгашкан. Мына ушундай туугандар. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздермен коштошом туугандар, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.